плановый прививка боюнча 2020 жылы ковид жаңы учурлар катталышкан токтоп калган. Анан жылдын аягында аябай төмөн болгон процентибиз 90-92 тегерегиндечи. Быйыл эми андай болгон жок. Себеби биз мына баш тарткандар боюнча хакимият менен, айыл өкмөт, имам хатиптер менен, робуду прокуратура менен өзүнчө план бекитип, айылма-айыл чогулуштарды өткөрүп, түшүндүрүштөрүн жасаганбыз. Азыркы убакта 11 айлыкка ошол төрөлгөндө БЦЖ, БДВ 2 айлык, 3,5 айлыкта, 5 айлыкта алган вакциналар 87-86%ке жетти. Биз ар ай сайын 8%тен аткарсак, ошондо жылдын аягында 95%ке жетебиз. Прививка деген ар бир балага керек. 4-чү балам азыр алып келип атам. 4-чү прививкасына чакырды да, өзүнүн жергиликтүү дарыгерлер кабар берет. Шериңер менен деп азыр жаңы чыккан экен, бурда өзүбүз келе берет элек. Ошол менен айса эле келебиз. Мындай отказ кылып албайбыз дебейбиз. Ден соолугу өзүнө да. Түшүнүгү боюнча аз-маз температура берет, ого дарыларды берип турамын. 2-3 күн кыйнайт. Андан кийин жок. Андан кийин ишибейт, кызарбайт. Кабар алып турушат. Азыр өзүнүн жактагы дарыгерлер үймө кыдырып, ковид чыккандан бери жаман кабар алып атышат. Үйдө жок болсом чакыртып атышат телефон чалып. Али айрыкча чал кемпир бар үйлөрдө жаш балдарды жаман иликтеп атышат да, мен ошого неме кылып атам.